Матраимовго азыр издөө жарыяланды. Ош облусунун тегерегиндеги, Кыргызстандын тегерегиндеги бардык мал мүлкүн алабыз Кыргызстанга. Мамлекетке бардык мал мүлкүн алабыз. Бир сотук жерин калтырбайбыз Матраимовго. Ал жөнөкөй адам болуп, мурдагы кыйын райым миллион болбойт эми. Кайтып келгенде дагы. Жөнөкөй адам болуп силердин араңарда туруп, могул жерде кара сууга барып бир точка алып алып, ошол жерден соода кылса, жанын багат. Соода кылбай жатса, анда өзүнө өзү кыйынчылык болот. Мурдагыдай клан деген болбойт. Бир дагы Матраимовский клан болбойт. Ошолордун кланын жок кылабыз деп туруп, Ош облусунун тегерегинде мына Ош облусунун тегерегинде эле 50ге жакын мамлекеттик органдын артүрдүү жетекчилерин кызматтан алдык. Коррупция, жер чыры жана Матис Рай Матраимовго байланыштуу акыркы окуялар. Мамлекеттик бажы кызматтын төрагасы мурдагы орунбасары Райымбек Матраимовго УКМК издөө жарыялаганы белгилүү болду. Иш Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 169-беренесинин 3-бөлүмү мажбурлап кармалган адамдын жүрүү эркиндигин чектөөгө катышуу менен козголгон. Рай Матраимов 2015-жылдын 25-августунда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орунбасары болуп дайындалган. Буйрукка премьер-министр Темирсариев кол койгон. Рай Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орунбасары кызматынан 2017-жылдын 23-ноябрында бошотулган. Буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Төмөндө Райым миллион деген кайманы аты менен белгилүү Рай Матраимовго байланышкан акыркы маалыматтар. Жаңы жылдын башында Ош шаарында Райымбек Матраимовторго таандык делген үйдүн алдындагы дубал тосмо бузулган. Ал ортодо Ош шаарында жеке менчикке өтүп кеткен сос объектинин жерлерин кайтаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатат. Мэриянын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Пирматов Матраимовтордун ашыкча чыккан 9 метр жери бузулду, бирок ал жерде турган Матраимовтордун үй бүлөсүнө, Ахматбек Келдибековдун үй бүлөсүнө таандык деген жерлер. Алардын жанында турган дагы бир мейманкана турган жер да бүт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Сос объектинин жерлери экен. Келечек балдардын чыгармачылык борборунун жери экен. Аларды кайтаруу боюнча УКМКга, прокуратурага сотко кайрылуу иштери жүрүп жатат. Эгер адашпасам, бул жерлер 1993-жылы сатылган. Андан бери сатып алуу келишим боюнча 10 адамдын колунан өтүптүр. Ошон үчүн сотко кайрылдык деди. УКМКнын басма сөз кызматы 11 декабрда билдирген маалыматта мамлекеттик органдардын 180ден ашуун кызматкери кызматынан бошотулганы айтылган. Алар Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун жана Рай Матраимовдун мафиясынын мүчөлөрү менен байланышта болгон. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында Камчы Асанбек жана Рай Матраимовдун мафиясы менен тымызын байланышта болгон 226дан ашык ар кандай даражадагы мамлекеттик кызматкерлердин бети ачылды. Алардын ичинен 180ден ашууну ээлигин кызматынан четтетилди жана бошотулду деп айтылат маалыматта. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин Камчы Көлбаев жана Райымбек Матраимов менен сүйлөшүү болгонун билдирген. Биз бийликке келгенде коомго зыяныңарды тийгизбегиле, мыйзам бузбагыла, ушуга чейин тапкан акчаңарды элдин жыргалчылыгына жумшагыла деп айтканбыз. Алар макул болгон, башында аларды камаганбыз, деди Ташиев. Анын айтымында Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом, Көлбаев 1 миллиард сомдой берген. Акыркы 1 жылдан бери мурдагыларын кайра баштап, тоноп мамлекетке зыян келтирип башташты. Матраимов Кыргыз-Кытай чекарасындагы Эркештам көзөмөл өткөрүү пунктун кайрадан көзөмөлгө алып, ал жака өзүнүн кызматкерлерин коюп, унаалардан акча чогултуп баштады. Кой десек, эскертсек, мыйзам чегинде жаша десек, бирок көнбөсө, биз эмне кылышыбыз керек? Жалынып жалбарышыбыз керекпи? Андай болбойт. Мен тирүү кезде мамлекетке каршы иш-аракеттер болбойт. Тил албай коюшту, эми биз аларды жазалап жатабыз, деген Ташиев. 2023-жылдын 2-ноябрында Камчыбек Ташиев Кемин районундагы УКМКнын жаңы имараттын ачылышында Рай Матраимов тууралуу сөз кылган. Жакында эле уюшкан кылмыштуу топторго, коррупцияга жана башка мыйзам бузууларга катыштыгы бар мамлекеттик
кызматкерлерди аныктап чыктык. Бүгүнкү күндө Райым Матраимов менен байланышы бар 92 мамлекеттик кызматкер, Кулбаев менен байланышы бар 60 мам кызматкер аныкталды. Андан тышкары бажы органдарында Матраимов менен Кулбаевка байланыштуу 50 кызматкерди аныктадык. Алар кызматтан алынууда. Мындан ары жергиликтүү кеңештерде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү депутат болбошу керек. Ошондой эле алар райондук, облустук деңгээлде министрликтерде кызмат ээлебеши зарыл. Аларды аныктоо, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартуу биздин милдетибиз. Мындан кийин мамлекетке Кулбаев, Матраимов деген мафиялар болбойт. Райым Матраимов мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана Матиз минип жүрүшү керек. Матраимовдун кланы, анын кылмыштуу байлыгы мамлекеттин өнүгүшүнө, мамлекеттин ички саясатына тоскоол жаратпашы зарыл. Буга чейин көптөгөн шайлоо, мамлекеттик иштерде алардын акчасы пайдаланылган. УКМК кызматкерлеринин арасында дагы ушулардын акчасына берилип кеткендер бар деген Ташиев. 2021 жылы февралда Матраимов кармалып убактылуу камакка алынган. УКМКнын 2021 жылдын 15 апрелиндеги маалыматы: Райым Матраимов жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү делген кыймылсыз мүлктөр, актив тууралуу расмий маалымат алуу үчүн КМШ, Европа өлкөлөрүнө, Түркия жана Дубай шаарындагы компетенттүү органдарга кайрылуулар жолдонгон. Расмий органдардан алынган документтерде Райым Матраимов жана анын үй бүлөсү кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөргө ээлик кылгандыгы далилденген фактылар тарабынан жок. Буга байланыштуу ага карата козголгон кылмыш иши токтотулуп, камакка алуу чарасы жокко чыгарылган. Муну менен бирге Райым Матраимов өз каалоосу менен мамлекетке 20 миллион сомго бааланган 232 чарчы метр батирин өткөрүп берди. Райымбек Матраимов бюджетке 2 миллиард сом төлөгөн президент Садыр Жапаров 2021 жылы 23 октябрда Аларча мамлекеттик резиденциясындагы маалымат жыйында айткан. Маалымат булагы Баракелде.